Милиция кызматкерлери 13 жаштагы кызга зомбулук жасаган иш президенттин администрациясынын көзөмөлүнө алынды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдайт. Маалым болгондой, аталган иштин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чымбаева баам салууда. Мындан сырткары аталган иш Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын көзөмөлүндө турат. Өз кезегинде Асель Чымбаева жашы жете электерге карата мындай фактыларга көзөмөл күчөтүлөрүнө ишендирди. Ал мындан ары балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн катчылыгынын кызматкери бул иш боюнча сот жараяндарында мониторинг жасай турганын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас менен Ош аэропорту тышкы башкарууга өтүп жатканын кабар агенттигине берген маегинде тастыктады. Бүгүн биз 100% өзүбүздүн үлүшүбүз менен жылына 4 миллиард сом пайда көрүп жатсак, 2 жылдан кийин 50% үлүшүбүз менен эле 8 миллиард сом пайда көрө баштайбыз. Эмне үчүн 2 жылдан кийин десеңер, биз 2 жылда бүтүрүп ишке киргизесиңер деген талапты инвесторлордун алдына коюп жатабыз. Эгер 2 жылда бүтпөсөңөр, анда келишимди жокко чыгарып, андан ары өзүбүз улап кетебиз. Салган акчаңар күйүп кетет, кайтарбайбыз деген келишим түзөлү деп жатабыз. Инвесторлор макулбуз деген пикирлерин билдирип жатышат, дейт өз сөзүндө төрага. Бишкекте айт намазы 9-июлда эски аянтта окулат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалым болгондой, айт намаз күнүндө дин аалымдарынын баяндамалары жана куттуктоолору айтылат. Иш-чаранын программасы: таңкы саат 6-дан 7-ге чейин дин аалымдарынын баяндамалары, саат 7-ден 7:25-ге чейин муфтийдин куттуктоосу жана баяндамасы, саат 7:25-ден 7:30-га чейин куттуктоолор, 7:30-да айт намазы окулат. Интернет жылдызы Бегимай Турузбекова Кичи Мекени Казарман айылына концерт койду. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу көрөрмандарына кабарлады. Анын айтымында, концертте Аким Маданият үйүндө бүгүн өзүмдүн Казарман айылыма концерт бердим. Баарыңыздарга жакты деген ойдомун. Буюрса мындан дагы чоң концертти уюштурабыз деген ал. Эске салсак, Бегимай Турузбекова ынтымагы эки сейил багында дүйнөлүк ырчылар Селин Дион, Уитни Хьюстондун ырларын аткарып, бир түндө жылдызга айланган. Маданият министри Азамат Жаманкулов белгилүү актер Брюс Линин ыкмаларын дал өзүндөй туурап көпчүлүктү таң калтырган Нурмухаммед Ташмаматов менен жолукту. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Маалым болгондой, жолугушууда Нурмухаммеддин нунчанг менен теннис ойногон шамдагай трюктарын Гиннестин китебине каттоо боюнча сүйлөшүүлөр болуп, өз кезегинде Азамат Жаманкулов Маданият министрлиги аны иш жүзүнө ашыруу үчүн тиешелүү жардамдарды бере турганын маалымдады. Жолугушуунун жүрүшүндө Дени сак жашоо жана спорттун өнүгүшүнө салым кошуп жаткан Нурмухаммед Ташмаматовго Маданият министрлигинин ардак грамотасы тапшырылды.